Саламатсыздарбы, эфирде көңүл борборунда программасы. Бийлик Конституциянын жаңы долбоору ушул келе жаткан апрель айында референдумга коюларын айтып чыкты. Бирок азыркы учурда бир топ саясатчылар, юристтер мына ушул баш мыйзамдын жаңы долбоорунда бир топ карама-каршылыктар жана ошондой эле укуктук алишемдиктер бар экендигин айтууда. Ал эми долбоор ушул жумада Жогорку Кеңештин тийиштүү комитетинде каралат, ошону менен катар дагы бир жолу Жогорку Кеңештин парламенттин кароосуна коюлат. Бүгүнкү күндө ал коомдук талкууга чыккан жок, болгону Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланды. Биз мына ушул багытта сөз кылуу максатында студиябызга 5-чи чакырылыштын депутаты, Коопсуздук Кеңештин мурдагы катчысы жана экс коргоо министри Исмаил Исаковичти чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Исмаил Исакович, айтсаңыз, мынакей 2,5 айдай Конституциялык кеңешме жаңы баш мыйзамдын долбоорун жазып чыкты да. Алар айтышты, бардыгы кыргыз тилинде деди, жана ошондой эле жаңыдан жазылып чыкты дейт. Бирок азыркы учурда сындар көп. Ошонун эң алдыңкы катарында мынакей президентке өтө көп ыйгар муктар берилип калган. Жана ошондой эле буга каршы чыккандар, каршы пикирдегилер айтып атат, супер президенттикти мыйзамдаштырды депчи. Эми азыр алдыда референдум болот, бирок ага чейин дагы өзгөртүү сунуштары берилсе, ал киргизилет деп атат. Ушул баш мыйзамдын жаңы долбоорунда президенттин ыйгар муктары кандай болгон? Чындап эле ошол супер президенттикти мыйзамдаштыруу аракети болдубу? Анан сиз мынакей интервьюларда айттыңыз да, президенттин ушул жоопкерчилиги жана ошондой эле анын ыйгар муктарын күчөтүлүшүндө жакшы дагы тараптары бар дедиңиз да. Анан туура карама-каршылыктар дагы бар депчи. Ошо туурасында айтып берсеңиз. Рахмат, Каныбек мырза. Биринчиден түшүнүктүү болуш үчүн бүгүнкү биздеки иштеп жаткан Конституциянын беренелери боюнча или нормасы боюнча жаңы долбоорду Конституцияны алып чыкканга мүмкүн эмес. Бул антиконституциондук аракет. Демек, бул чоң кылмыш. Эгерде ошондой кылып алып чыксак, ал жерде жазылган өзгөртүүлөрдү гана киргизсек болот Конституцияга азыркы. Мына ошонун негизинде мына ушул отурган жана Конституциялык кеңешменин мүчөлөрүнөн жок дегенде бир юрист айтыш керек болчу. Ай, урматтуу коллегалар, бул туура эмес болуп атат. Биз мынау главаларын өзгөртүп киргизелик, каалаган главасына, каалаган статьяны алып таштап онусу болот да, бирок жаңы киргизге мүмкүн эмес. Эгерде жогорку кеңеш ушуну өтүп кетсе, бул да өтө чоң кылмыш болот дагы. Келечекте булар да ошол кылмыш үчүн жооп бергенге өздөрүнө колду коюп коюшат. Мен ушуну айтып коеюн ачык. Экинчи, ошо өзгөртүүлөрдү киргизгенде же болбосо жазып атканда бир максат коюш керек да. Кандай максатка биз жетишибиз керек? Эмне үчүн ушуну өзгөртүп атабыз деп. Туурабы? Анан максаттарда карап көрсөңөр, мурункулардан алып алышкан, мурунку ошо преамбулада жазылган да, ошону алып алышкандагы анан анча-мынча эметип туруп 11 пункттан кылып туруп жазылган да. Ал жерде баарын эстеген да. Ата бабаларыбызды эстешти, Айкөл Манасыбызды эстептир, анан курман болгон баатырларды эстептир, ошолорду эске алуу менен Конституцияны кабыл алабыз деп жазып атышат. Андай болбойт да. Конституцияны эмне үчүн кабыл алыш керек? Алыш керек ички стабилдүүлүктү, тынчтыкты сакташ үчүн, Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылыш үчүн, келечекте бир жыргал турмушка жетүү максатта биз ушуну Конституцияны алып коебуз десе, бул так ачык, анан ошого аракет кылат да, ошого жетет экенбиз, ошого барат экенбиз, анан ошондой аракет кылат экенбиз деген бир үмүт алдыга койгон бир эме болуш керек да. Биз жок, жанакыларды эске алып, эми бул туура эмес да. Эми андан башка бул Конституцияда дагы бир өтө коркунучтуу жери, эгерде ушундай нормалар дагы өтүп калса, анча-мынча өзгөртүүлөрдү киргизип же болбосо алмаштырып койгон менен өтсө, бул келечекте өнүгүп алып барбайт. Себеби? Эч качан алып барбайт. Себеби дегенде өнүктүрө турган бир бул борбордук бийлик эмес. Бул президенттики же болбосо жогорку кеңештики же сот системасы үчөнүк эле эмес. А бизде эң жанагы жумушту аткара турган карапайым эл жергиликтүү бийликтер бар. Жергиликтүү соттор бар. Ошолор кандай болуш керек?
кандай система менен биз аларды шайлайбыз, кандай система менен алар келишет, эгерде бүгүнкүдөй болуп калса, бүт эле президентке берип койгон болуп калса, анда эч качан жылыш болбойт. Себеби дегенде окумуштуулар дагы айтып чыгышкан, окумуштуулардын дагы илимий жактан далилденген бар да, бир киши эң көп болсо 8 гана киши менен кишини башкара алат. Андан кийинкисин эч башкара албайт. Себеп дегенде башкаруу мүмкүн эмес. Мына ошонун бардыгы мына биздин армиянын принцибинде өтө сакталып келатат да. Себеп дегенде мен кандайчылык чоң деңгээлге жетпейин, баары 3-4 менен гана иштейм. Командир взвод болгондо дагы 3 командир отделение менен, командир рота болгондо 3 командир взвод менен, батальон болгондо 3 командир рота менен, анан министр болгондо группировка командующийде 3-4 менен гана иштеп ошентип иштегенбиз да. Ошон үчүн мындан артык адамды баарыңа өзүң ала берсең, иш болбойт. Эми бул өтө начар жери. Эми президенттин милдеттери боюнча туура президенттик биз жанакы 10 январда кандай башкаруу формасын кабыл алдык. Эл ошого макул болду. Биз президенттик башкаруу форманы кабыл алайлык деп туруп 80%-тан пайыздан ашык элибиз добушту берди. Бүттү. Эми ошо форма кандай болуш керек? Мына ошонун ичинде иштеш керек да. Кээ бирлер ошо форманы президенттикте сүйлөшүп баары эле президент алат деген бул туура эмес. Биз только формасын кабыл алдык. Президенттик форма бизде болот. Ушу менен давай иштегиле деп элибизге мандат берди. Эми элдин мандатын аткарыш үчүн анын ичинде бийлик деген бул тең салмактуулук болуш керек. Бири-бирине көз каранды болуш керек эмес. Бирин тартып туруш керек да. Эгерде тизгиндеп туруш керек. Эгерде бирөө ашып чаап кетсе, экинчиси тартат дагы ордуна коюп коет. Мына Американ системасы. Эми биздин жанакы конституциялык кеңешменин мүчөлөрү Американын долбоорун алышыптыр. Чындыгында президенттик деген бүгүн үлгү катары Американык иштеп атат да. Нукра. Так ошол. Ошону жарым-жартылай алат дагы, жарым-жартылайын ыргытып башкаларды киргизип коет. Эми алгандан кийин окшоштуруп ал да, туурабы? Президентке баарын беришкен. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларын дайындайт, бошотот, жергиликтүү соттот мурунку кандай болсо эч айырмасы жок. Бүт алган, эсеп палатасын алган, прокурорун алган, тигисин алган. Бирок ошого жараша канчалык сенде уйгарым укугуңга ошончолук жоопкерчилик болуш керек да. Бир дагы жоопкерчилик жазылган эмес. Президент мыйзамдардын конституциянын аткарылышын камсыз кылат деген мурунку норма алып ташталган. Мамлекеттик органдардын адамдары, мамлекеттик органдар конституциянын талабынан, мыйзамдардын талабынан чыга албайт, чыкса жоопко тартылат деген норманы такалап туруп ыргытышкан. Демек бул жанакы адамдардын түшүнүгү менен мен кандай түшүнсөм, ошону менен мамлекетти башкарганга бара турган кылып койгон да. Бирок мынакей элибиз ошол референдумда президенттик башкаруу болсун дегенин ошого добуш бергенин эң башкы себеби бул жоопкерчилик болчу да, чынбы? Туура. Жоопкерчилик болсун деп атат. Туура. Мына ушунун негизинде биз 5-чи созупта депутат болуп жүргөнүбүздө 3 депутат Өмүрбек Абдрахманов, Равшан Жээнбек, мен үчөөбүз башкаруу системасынын концепциясын иштеп чыкканбыз да, ошондо президенттик башкаруу болуш керек деп биз жазганбыз. Мына ушуну Садыр Жапаров мырза ушундай болуш керек дегенде мен мына ушундайды биздин идеяны алып чыгып атат. Биз менен ойлор топ келет экен деп кубанып, сүйүнүп, колдоп, үгүттөп алып чыктык. Бирок жанакыны карагандан кийин таптакыр башка болгондо айтасың да айнан ушундай жакшы максатты атайын баргандан кийин эми аягына чыгарыш керек деген үмүт бар экен да эмне. Эгерде ошондой чыгарбасак болбой калат. Кандай болуп калган эми? Президент аткаруу бийлигинин башчысы. Ошону менен бирге ал аткаруу бийлигине башка бирөөнү төрага кылып коюп атат. Аны кабинет министр деп коет дагы, анын төрагасын өзү коет экен. Демек мындай да мен бир жолу да примерно айттым эле, элден кечирим сурап, мындай катуураак болуп калса кечирим сурайм деп, ошону кайталап коеюн. Бул экөөбүздүн үйүбүз. Мына менин үйдүн кожоюну. Туура, менин балдарым, кыздарым ушуну тарбиялаганга, окутканга жана башкага мен өзүм эмес, бирөөнү алып келип туруп, давай сен тарбиялайсың дейсиң дагы, эгерде жаман болуп калса сен жооп бересиң, сен күнөөлүү экенсиң, давай кеткин деп алышым керек экен да. Бул эми болбойт да. Бизде ушундай болуп калган да. Ошону менен бирге президенттик правлениеде бул эң негизги дагы бир максат, бул туруктуулук. Президент 5 жылгабы, 6 жылгабы, 4 жылгабы шайланды. Ошол шайланган мөөнөттө иштеш керек да.
бул анысын да жоготуп коюшкан. Себеби дегенде Американы алгандан кийин Америкада вице президент деген кызмат бар. Эгерде кокустан президент кандайдыр бир жагдай менен өзү кетип калса, биз окшоп куу ийсе же болбосо каза болуп калса, анда ошол секунд, ошол минуттан тартып вице президент кызматынан аткарат дагы, ошол минутка чейин иштейт. Бул туруктуулук. Бизде андай жок. Бизде 600 миллион, 500 миллион долларды сомду сарптайбыз, шайлы өткөрөт. Анан кокустан ушундай болуп калса, кайтып эле баягы кебизге келебиз да. Бул өтө туура эмес. Акчаларды эсептеш керек да. Муну булар да калынып калган. Андан башка жана президенттин өзүнүн жеке эмнеге жооп берет дегени жок. Анан кебелер айтып атышпайбы, президент отчет бериш керек. Анан президент бул туура эмес. Президенттик башкарууда президент эч кимге отчет бериш керек эмес. Жогорку Кеңештин алдында дагы, элдин алдында дагы анын отчету, анын иши. Аткарган иши. Эгерде мыйзамды бузса, ошо Жогорку Кеңеш жана Америкада кылып туруп импичмент жарыялап туруп, же кетиргенге, же каталарын оңдогонго түртүп коюш керек. Мына ошондой болуш керек да. Биздикилер кебелер түшүнбөй, президенттин отчету жок экен, бул отчет эми бергенден курултайда отчет бериш керек эле деген. Бул болбогон сөз. Бул отчетун бергенде ошо отчеттон жыйынтыгы болбогондон кийин эмне кереги бар анын? Мына Американын ошонун системаны алып атышпайбы? Эгер ошондой болсо Американын президенти Конгресстин алдына отчет бербейт. Анын отчету бул мыйзамдардын аткарганы. Эгерде туура эмес кылып атсаң, өтө эле аша чабып кетсең, импичмент жарыялайсың дагы, кетирип коесуң. Болбосо ошол кетирген каталарды мыйзам чегинде орнотуруп, кайтып ордуна коюп коесуң. Канчалаган указдарын штаттын эле соттору жокко чыгарып ордуна коюп койбодубу? Штаттын эле соттору, ал өзүнүкү эмес, жогорку эмес, штаттын. Мына ошондуктан биз кээ бир жерде ошондой түшүнбөй алмаштырып атабыз да. Аны отчет берип койсо эле бул президент мындай жоопкерчиликтүү болуп калат деген, бул өтө түшүнбөстүктүн гана ою, андай болуш керек эмес. Эми бирок ушундай болгондон кийин Жогорку Кеңеште аны тарта турган эмне күч бар, токто турган эмне күч бар дегенде, өзү бийлик эки нерсе менен күчтүү болот. Биринчи кадрларды коюм жана жумуштан алуу, экинчи акчалар, финансы менен. Мына ошону караса президентте и кадрдын баардыгы өзүндө, и финанстын өзүндө, и көзөмөл өзүндө. Бул болбойт да. Мындай курчундун баары эле бияка президентке берилип, Жогорку Кеңештин жагы өдө көтөрүлүп калган да. Бул туура эмес. Ошондуктан Жогорку Кеңешке эгерде биз тең салмактуулукту дегенде, Жогорку Кеңеш менен президенттин ортосундагы сөз айтсак, анда Жогорку Кеңешке эмнени бериш керек? Биринчи, Жогорку Кеңеш толугу менен каржы маселесин алыш керек, финансыны. Өздөрү тарифти коет, өздөрү чогултат, өздөрү бөлөт, сунушу менен, президенттин сунушу менен, сураганы менен өздөрү көзөмөл кылат. Ошентип жанакы налогду чогултканды, койгонду, анын кадрларын Жогорку Кеңеш өзүнө алыш керек. Ал өзү каалаганды коюп, президент кандай министрлерди койсо, буларды ошондой коюш керек. Бул биринчи. Экинчи, эсеп палатасы. Жогорку Кеңеш акчаны берип аткандан кийин кандай алар сарптап атат? Туурабы, туура эмеспи, жеп атабы деп текшериш үчүн эсеп палатасы толугу менен Жогорку Кеңештин колунда болуш керек. Андан башка Жогорку Кеңешке өзгөчө маселелер боюнча өтө орчундуу, мамлекеттин мындай кызыкчылыгын, коркунуч келтирген маселелер болгондо өзгөчө прокурорлорду же мындай тергөөнү уланта турган укук болуш керек. Мына Америкада Миллер дегенди Конгресс койду, президент жана Россиядан жардам сураган ошолор берди дегенди текшериш үчүн. Конгресс койду, ал эч кимге башыбайт, ал Конгресске башыген. Мына ошондой күч болгондо гана президент дагы аяттан көрүп буларда чоң күч бар, дубинкасы бар экен. Кой мен анда мындай жакшы эле иштейин деген аракетти жасайт да. Мына ушуларды бермей сайын жанакы айткандардын баардыгы куру сөз, отчет бул болбогон эле нерсе. Эгерде президенттик биз ушундай башкаруу системаны алгандан кийин, ал чындыгында элдин добушу менен 80% менен өттүбү, каалаганыңдай иштеген. Өзүңүн жанакы уйгар укуктун алдында баарын жасагын. Бирок кыйшайдың буякта ошондой эле дубинка турат.
сени мындай жанары жебери кылып кое турганда, мына ошондой болмой сайын бизде болбойт да. Муну мамлекеттик түзүлүштү билбеген адамдар жанакылайды сөз айтып элдин башына айлантып атпайбы? Мына ушу негизги принциптер жок. Андан башка биз эмне деп атабыз? Биз айтып атабыз соттун көз каранды эместиги. Туурабы? Соттун бардыгы бүгүн мурункудай эле көз каранды. Бардыгын президент дайындайт, бардыгын президент коет, эми жогорку соттук через жогорку кеңеш аркылуу, калгандардыкын бардыгын президент өзү жанакы Адилеттүүлүк сот кеңешинин сунушу менен. Эми Адилеттүүлүк сот кеңешинде бул болбогон нерсе да. Бул да өзүнчө бул жанакы мамлекеттин денесине жабышкан бир курт деп эле койсок болот. Муну жоюп салса болбойбу? Муну жоюш вообще кереги жок булардыкы. Бул мындай. Кандай болуш керек? Эми сотторду булар эки баштуу ажыдар кылып атышат. Жогорку сот, конституциондук сот деп. Биз конституциондук соттон өткөнбүз. Анан конституциондук палатага келгенбиз. Туурабы? 30 жылдан бери бир конституциялык соттун соту ушу конституцияны коргогон жоокери болгон эмес. Ошону тике туруп автоматы менен токтоткула, бузбагыла дегенге барган эмес. Мына бүгүн дагы отурушат, бүт буздуруп коюп. Анан ошолордун кереги барбы? Америкада бир гана сот бар. 329 миллион калкы менен жогорку соттун саны 9 эле киши. Анан 9 эле киши жогорку сот, Американын сот эди 300 миллион эң бай өлкө. Биз болсо эки баштуу ажыдар кылып, конституционный сот жаңыдан, жогорку сот саны отдельно кылып болбогон нерсе да. Же болсо коргобосо, же болбосо аны мындай токтогула деп бир чечим чыгарып койбосо, ушундайдын кереги барбы? Жок. Анын баарын жоюш керек. Эми сот боюнча сотту дагы мурункуда калтырганы бул ошо жана президенттин жанакы бийлигинин аша чапканы болуп атпайбы? Муну да бөлүш керек. Кимди коет деп. Мейли. Бизде азыр өзү эки тепкичтүү жазылган да, жергиликтүү сот, жогорку сот деп. Бирок жанакы областтык соттор бул апелляциялык соттордун милдетин аткарышат бүгүнкү күндө. Мен 2010-жылдагы ушу конституцияны кабыл алып атканда ушундай системага каршы чыгып президенттик болсун деп, анан апелляциялык сот болсун деп сунуш кылганда, эми көпчүлүгү өтүп кеткенде мээлден чыкпай 20-жылы келгенде ошондо мүмкүн алып чыгарбыз деп токтоп калган элек да. Биз азыр 3 тепкичтүү сотту өзүнүн аты менен орнотушубуз керек. Биринчи жергиликтүү соттор, экинчи апелляциялык соттор, үчүнчү жогорку сот деп туруп. Болду. Эми жергиликтүү сотторду кимдер коюш керек? Президент эмес. Ал үчүн жанакы мамлекеттик деңгээлде реформа кылып, биз райондук бийликти күчөтүп, райондук бийликти калыбына келтирип, райондук кенешти орнотуп, ошо райондук кенеш акимдерди койгондо же президенттин сунушу менен шайласын, же түз шайлоо менен мына шаардыкындай шайлагандай кылып туруп, ошо шайланган аким айтыш керек: ай, мен муналарды орун басар кылайын, мен мунаны сот кылайын, муну тиги жетекчи кылайын, ушу кенеш коюп бергиле деп сотту ошол шайлаш керек да. Ошондо ошол райондук сот ошол аркылуу өткөндөн кийин өкмөттүн кээ бир токтомун жокко чыгарганга духу жетет, айтат: токто, мени алар койгон эмес, мени эл койгон. Мына бөлүштүр деп ушуну айтат да. Ал эми апелляциялык соттун жана жогорку соттун мейли президентке берейлик. Президент койсун, жогорку соттук жогорку кенеш аркылуу өтөт. Апелляциялык сотту болсо президент өзү кое берсин. Мейли, алдан эч нерсе болбойт. Мына ушундай системага келмей сайын болбойт. Эми жергиликтүү бийлик эмне үчүн бүгүнкү күндө биз өнүкпөйбүз? Мен ушул жөнүндө бир сөз айтып кетейин. Бизди жанакы эл аралык донорлор, акча бергендер атайлап ушу БКЧК болуп өнүкпөй бирибизди бири жегенге алып барышканда, жанакы жергиликтүү айыл өкмөттөрүн шайлаттырып. Мына айыл өкмөттү шайлайбыз, айыл өкмөттө кандай депутаттар чыгат? Эч ким ойлонгон эмес. Айыл өкмөттө эми айылдагы адамдардан шайланат, туурабы? Алардын тажрыйбасы чоң бийлик тармагындагы жок. Айылдан да чоң бийлик жок да. Алардын күнөөсү эмес. Система ошондой болуп калган. Билими, деңгээли, мына ошондо ошонун негизинде бүгүн айыл өкмөттөрдүн бири бай, бири өтө кедей, бирок ошо байына байы кедейине жардам бербейт, бергенге мүмкүн эмес. Үстүндө турган аким чоңмун деген анын эч нерсеси жок. Ал бирөөнү кызматтан ала албайт, кое албайт.
анан центрден берген акчаны үнөмдөп туруп ошону гана отурат да, кайта ошолордон акча сурайт, жардам берип койгулачы деп. Мына бизди ушундай тупик алып келип койгондо эмне кылышыбыз керек? Мына ошон үчүн биз азыр булардан баш тартышыбыз керек. Айылдык кеңеш менен акимдердин бийлигин күчөтүшүбүз керек. Бийликти ошол жака бөлүп беришибиз керек дагы. Ошол айылдык кеңеш, райондук кеңештин талкуусу менен айылдын өкмөт башчыларын, айылдык башчыларды коюп туруп, ага бийликти берип, анан кийин ошондо иштеткенде гана биз алдыга жылышып болот. Ошондо сотторду дагы биз экиге бөлөбүз. Бул жагы райондун өзү, ал үчүн райондорду ирилештириш керек. Бүгүнкүдө 40тан аштыктын кереги жок. Биз ошол концепцияда жазып чыкканбыз. Көп болсо 20 болсун. Мына ошо 20да 20 район, аны ошого бийликти толук берип туруп, мына ошондо өнүгүү болот. Ансыз болбойт. Мына ошолордун баары бүгүнкү конституцияда камтылган эмес. Ошондуктан бул конституция бүгүнкү сунуш кылган аягы барып, баягы көк атайдын астындакыдай чыр-чатакка алып келе турган гана долбоор болуп калган. Бирок идея абдан жакшы. Мына ушул жакшы идеяны эми ушунчалык болгондон кийин баарыбыз биригип, жеке кызыкчылыктарды мындай четке кагып коюп, болбойт, болду. Мына эл үчүн ушундай кылайык деп ушундай системаны түзгөндө гана биз алдыга жылганга жол ачабыз. Ага чейин ачылбайт. Сиз азыр айттыңыз, мынакей жергиликтүү бийликти күчөтүш керек деп. Ошолор алсыз болгондуктан кайсы маселе болбосун ак үйдүн астында келишет. Ошол жерге кат жолдошот, арыз жазышат. Анткени себеби маселеси ал жерден такыр чечилбейт көп жылдан беричи. Ошон үчүн ушул жерге келип атат да, чынбы эл? Айтыңызчы, бирок мына ушул баш мыйзамда президент ошондо отчет бербесе, жана ошондой эле жөн гана бир жолу кайрылуу жасап койсо, негизи президентке ишеним көрсөтпөө маселеси дагы баш мыйзамда сөзсүз түрдө киргизилет. Бирок бул баш мыйзамда жана башкы прокуратурадан сырткары конституциялык сот дагы өзүнүн чечимин билдириш керек экен да. Импичмент маселеси боюнча эмне дейсиз? Бул мындай да. Ишке ашалабы ушул? Албетте, мынабы конституциялык кеңеш менен жазган адамдар, мен аларды мындай дарегине жаман сөз дегендей болбосун да. Бирок кандайдыр бир биздин оорубуз, жанагы кошоматчылык деген оорубуз ойноп кеткен да. Бул ачык эле көрүнүп турат. Эми жазып аткандан кийин көбүрөөк берейлик. Канчалык көбүрөөк берсең, ал ошончолук аны сиңбейт. Ал кайтып ошодон мүмкүн жок болуп кетиши ыктымал. Кучактай да албайт. Бул жерде дагы ошол жоопкерчиликке тартуу маселесинде оорлотуп коюшкан. Бул процедураны аткаруу өтө кыйын. Азыркы айткандачы. Аны дагы оңойлотуп койсо болот. Оңойлотуп койсо, ошон үчүн булар атайын конституциялык палата соттоп киргизип атпайбы? Оорлотуп, ошол маселеге эч ким барса деле аткарылбасын дегендей кылып жана жасаганды аракеттери да. Ансыз аны киргизбейт эле да. Мына жана жогоруда айтпадымбы? Америкада, дүйнөдө эң бай өлкөдө 329 миллион калкы бар, болгон 9 жогорку сот болгон конституция деген жок ал жерде. Биз атайын киргизип атышат да, жанакыдай болбосун деп. Бул туура эмес. Бирок муну дагы оңой эле процедураны жасап койсо болот да. Анан бул жерде жана туура айтты прокуратура дегенде. Булар бизде азыр бир эле аткаруу бийлиги бар. Эми президенттикте ошол президент аткаруу бийликтин башчысы да. Бир эле аткаруу бийлиги. Президенттин өзүнчө эмеси жок. Эгер ушундай болгондон кийин биз азыр прокурорду азыркы нормада өзгөчө чыгарып койгон. Өзгөчө прокуратура деп туруп, ал туура эмес. Ал аткаруу бийлигинин ичинде болуш керек. Дагы ошол эле башкы прокурор тире адилет министри деп, мына Америкада ошондой. Эми Американын системасын алып атышпайбы булар? Эми жарым жартылардан алгандан көрө жакшы нерселерин кайтып толук эле көчүр, мейли. Ал жакта жакшы иштеп атат, ал өтө туруктуу иштеп атат, система мынандай бекем да. Эгер ошону алгандан кийин жакшы нерселерин көбүрөөк ал да. Эгер аны албаганда биз айтпайт элек бүгүн. Булар прокуратураны чыгарып койгон. Адилет министри тире жанагы башкы прокурор деп койсо, бир кызматта мындай бошомок, канчалаган акчалар каражат кетмек, алар ошого мыйзамдуулукка анын конкрет өздөрү жооп бермек, өздөрү контролго алмак. Мына ушул негизинде жанагы сен айткан маселе дагы бул жерде өтө оор болуп калгандыктан аны ишке ашыруу практически мүмкүн эмес болуп калган да.
Биз аны жеңилдетишибиз керек. Жеңилдет. Жана Конституциялык палата дегенди, сот дегенди алып койгондо эле өзү эле автоматтык түрдө кыйла жеңилдеп калат да. Себеби дегенде башка бербейт да. Мына ошондуктан азыркы кабыл ала турган долбоор мына ушундай өтө туура эмес. Анан мындай караганда президенттики бул хандан өткөн бийликтин баарын берип койгону бул эртедир кечир эч качан жакшылыкка алып барбайт да. Бул кайтып ошол жасагандардын өздөрүнө иштейт, өздөрүнө каршы иштейт. Мен ойлойм, баарын эске алып туруп, азыр Садыр мырза, рахмат. Бир жагынан колдоп бердиңер, формасын биз так аныктадык. Анын ичкисин шашпай мынандай айткан сунуштар менен да чындыгында мен ушундай тең салмактуу бийликти алып чыгам. Бул эми тең салмактуулук деген кээ бирлер түшүнбөйт деп эмнеге алып барат? Бул биринчи өнүгүүгө алып барат. Экинчи адилеттүүлүккө алып барат. Үчүнчү кадрлардын күчтүүлөрүн чыкканга алып барат. Төртүнчү мамлекеттин аброю көтөрүлүп туруп, күчтүү мамлекет, өнүккөн мамлекет, мыйзамды сыйлаган мамлекет, мыйзам такат кылган мамлекет деп атак алат да. Исмаил Исакович, бизге берилген убакыт да соңуна чыкты. Кызыктуу маек кылып, сунуштарды айтып, жана ошондой эле ушул жерде элге жакшы түшүндүрмө бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, үй бүлөңүзгө бакубатчылык каалайбыз. Рахмат, Каныбек, рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кезектеги көңүл борборунда программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн азыр коомубуздун талкуусундагы баш мыйзамдын жаңы долбоору туурасында кеп кылдык. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.